Assalamu alaikum урматтуу көрмандар, көк бөрү сүйүүчүлөрү, сиздер менен кайрадан Only Top каналы. Бүгүнкү чыгарылыштын башын жагымдуу жаңылык менен баштайлы. 27 апрель күнү Манас Ниязов өзүнүн туулган күнүн белгилеп жатат. Көк бөрүнүн жарык жылдызы 1993 жылы Ош облусунун Өзгөн районуна караштуу Дөң Булак айылында жарык дүйнөгө келген. Манаска биз ден соолук, узун өмүр каалап, алдыдагы оюндарына ийгилик каалайбыз. Алатоо менен гана эмес, Кыргызстан курама командасы менен дагы чоң жеңиштерди камсыз кылышына тилектешпиз. Урматтуу көрман, сиз дагы Манаска өзүңүздүн каалоо тилектериңизди жаза кетиңиз. Бул чыгарылышта биз Айбек Темирбаевдин достуктан кеткени тууралуу, анын ордуна келген улакчы тууралуу кеп кылабыз. Ошондой эле биринчи лиганын фаворит саналган командалардын курамы менен тааныштырабыз. Барына чексиздик. Жаңы О абоненттер үчүн 4 жумага болгону 495 сом. Дароо азыр кошуп алда 3 айга арзандатууга ээ бол. Чексиз интернет, чалуулар, социалдык тармактар, мессенджерлер, OTV сен үчүн баары бир тарифте топтолгон. Переходи на О. Барына чексиздик бул сонун. Достук командасынын эң тажрыйбалуу оюнчуларынын бири Айбек Темирбаев 9 майда боло турган турнирде оюн таласына чыкпайт. Бул тууралуу Достук командасынын маалымат кызматы жарыялады. Эмне себептен командадан кеткендиги айтылган жок. Ошол эле кезде кийинки турнирде чыгабы, аны дагы команда так айткан жок. 12-чи оюнчу болуп Аскат Алишеров кошулду. Азырынча канчанчы катарда ойнору тактала элек. Позициясы жарым коргоочу. Аскат Алишеров 1994 жылы Ош облусунун Өзгөн районуна караштуу Ничке Сай айылынын кулуну. Буга чейин 2016-2018 жылдары Келечек командасында оюн көргөзгөн. Дагы бир баса белгилеп кетчү нерсе, Аскат буга чейин волейбол жана ээлеңиш боюнча республикалык мелдештерге катышып, ийгилик жаратып келген. Эми Достук командасында жекеме-жекеде ким ойнойт деген суроо. Жекеме-жекеде албетте Талас менен Эрсултан Айдархан уулу жана ошондой эле жаңы келген Спартак деген аргымакты Темир Молдокулов менет. Темир Молдокулов 2019 жылы дал ушул жекеме-жеке боюнча уюштурулган чемпионатта биринчи орунду алгандыгын белгилеп коелу. Айбек Темирбаев өтө жөнөкөй жана командага абдан берилгендигин эске алсак, ал жөн жерден командадан кетмек эмес. Бул жерде эч кандай команда менен талашуу болгон жок. Болгону буга чейин Көкбет деген аргымак менен төп келишип, жекеме-жекеде мыкты ойноп келгендигин жакшы билебиз. Бирок Көкбет акыркы оюндарда өтө начар болгондуктан командадан дагы кеткен. Андыктан ал менен кошо Айбек Темирбаев дагы кетиши толук мүмкүн. Эрежеге ылайык Айбек Темирбаев быйылкы сезондо башка командага ойной албайт. Андыктан Айбек Темирбаев демек Ноорузга чейин биз оюн таласынан көрбөй калабызбы деген дагы ойлор жаралат. Биринчи лиганын фаворит саналган Нарын облусунун Намыс командасынын курамында 2 өзгөрүү бар. Командага Мирбек Муташев менен Бекболот Жамболотов келди. Алар Рыспек Аманбеков менен Субан Эбилбек уулунун ордуна келишти. Ошондой эле бул клубка Спартак, Тай-Тору жана Ак Тала деген жаңы аттар ийри сумага сатылып алынды. Тай-Тору 700 миң сомго, Спартак 650 миңге, Ак Тала 900 миңге алынды. 9 май турниринде Намыс төмөнкү курам менен ойнойт. Биринчи Руслан Карагулов Спартак менен, экинчи Мирбек Муташев Ак Тала менен, үчүнчү Султанбек Азамат уулу Касуа, 4-чү Камбар Асыгалиев 5 кашкан ойнотот, 5-чи Урмат Кумарбеков лидер менен, 6-чы Леман Ормонбек уулу Лазер менен, 7-чи Дастан Русланов ийгилик менен, 8-чи Бекболот Жамболотов Буян аттуу аргымакта ойнотот, 9-чу Нурболот Санжаров Ракета менен, 10-чу Айтбек Жолдошбек уулу Намыс менен, 11-чи Адилет Талайбек уулу Тай-Тору менен, 12-чи Бексултан Жабаркулов минген аргымагы рекорд. Учурда Намыстын жигиттери Баткенде даярданып жатат. Норуз турниринде биринчи лигада финалга чыккан Кара-Бура районунун ийгилик командасында 4 өзгөрүү бар. Карпек Ешиев эми капитан эмес машыктыруучу болот. А эми Норузда жаракатынан улам машыктыруучу болгон Бакыт Төлөгөн уулу капитандын милдетин аткарат. Ошондой эле бир нече жыл ынтымакта ойноп, легендага айланган жекеме-жекенин чебери Урмат Раушан уулу ийгилик командасына келди.
Ошондой эле Кубаныч Асылбеков менен Талантбек Замирбек уулу ийгиликтин жаңы оюнчулары. Бакай Ата дөөлөт командасында бир гана өзгөрүү бар. Тынчтыкбек Анаркул уулу Рамис Темирбековдун ордунда келди. Көк бөрү мектебинде дагы өзгөрүү көп. Эң негизгиси капитан Мирлан Сраждинов өткөнкү оюндарда жаракат алып калгандыктан бул мелдешке катышпайт. Мындан улам 9 май мелдешинде Таничбек Талантбек уулу капитан болот. Урматтуу көрөрмандар, төмөндө биз санап өткөн 1-лиганын командаларынын ичинен кимиси фаворит деген статуска татыктуу. Ал эми башка командалардын курамы эгерде жарыяланса биз сиздерге айтып беребиз. Андыктан биз менен бирге болуп каналга жазылууну унутпаңыздар.